Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Бүткүл Кыргызстандагы сарай ээлери ушул видеону көрсүн аягына чейин түрдүрбөй. Мына бул жерде күн электростанциясы жайгашты. 8,5 киловатт, 7ден 2 линия кылып коштук. Жалпысынан 8,5 киловатт чыгарат ушул күн электростанция. Жаңыдан тааныш баштады, элдер жакшы түшүнө албай атат, бул эмне, кандай депчи. Достор, бул деген электр жарыгын чыгарып берет да. Кадимкидей эле өкмөттүн тогундай эле ток үйдө. Сарайларды өзүңүздөр билесиздер, баягы Союз тоорунда электр жарыгы толонуп кеткен болчу, анан азыр көпчүлүк сарайларда свет жок. Ана ошол себептен мына элдер, түшүнгөн кишилер ушундай күн электростанцияларын коюп атат. Бул сарайды, анан үйдү электр жарыгы менен кенен камсыздайт да. Мына ушул жерде 8,5 киловатт сиздин керектөөлөрүңүзгө оңой эле жетип берет. Кир жуучу машина, насос, эми көпчүлүк сарайларда жанагындай уу саачу аппараттар бар го, ошолорго колдонушат да. Генератор менен бензин кетет, солярка кетет, муну бир орнотосуз, болду, эч нерсе сурабайт, ушул бойдон эле тура берет, трансформатор сыяктуу элечи. Эми азыр ичин дагы көрсөтүп берели. Мына достор, ушул күн электростанциясынын өзөгү болуп эсептелинет. Бул мээси, булар болсо аккумуляторлор. Ушул жерге электр энергия сакталат. Анан кээ бирөө айтат экен, электр энергияны ушул жака топтоп туруп анан свет берет депчи. Жок, андай эмес. Онлайн эле бере берет. Панелдерден түс берет, анан ошол эле мезгилде аккумуляторлорду дагы заряддайт. Мына ушундай да принциби. Бул болсо ошонун баарын башкарат. Панелдерден жанагындай такай деп коебуз го, постоянный ток келет. Ошону бул 220 кылып берет да. Биздин керектөөлөрүбүзгө ылайыкташтырып берет. Булардан дагы постоянный ток чыгат. Анан ошонун баарын бул ушул аралаштырып переменный токко айландырат да. Мынакей бул жерде 30 киловаттка ушундай аккумулятор коюп атабыз. Инвертор болсо 11 киловатт. Азыр 8,5 киловатт болот атпайбы? Анан дагы 2,5 киловатт кошуп 11 киловатт кылбаса болот. 11 киловаттты көтөрөт. Анан 30 киловатт аккумулятор. 30 киловатт аккумулятор эми сарайга бир күн, 2 күнгө чейин оңой эле жетип берет да, негизичи. Кечкисине кенен болот, кенен колдонот. Жанагындай күн бүркөө болуп калган маалдарда эле экономить этсе, ошондо деле бир 3 күнгө жетип берет да. Күн чыгар менен дагы кайра буларды заряддайт. Анан ошол эле мезгилде электр жарыгы менен сарайды жана үйдү камсыздайт. Баа жагынан болсо 10 киловаттка чейин 1 киловаттын $900 коюп атабыз. Телефон номерлерин баарын таштадым. Ушул видео менен сарай кармаган тааныштарыңар болсо жөнөтүп коюңуздар. Ассаламу алейкум.